Урматтуу мекендештер, 3 айга миграциялык каттоого туруу менен 2022 жылдын 3-сентябрына чейин чыгуу, кирүү жол жобосун аткаруу тууралуу мыйзам Россия Федерациясы тарабынан кабыл алынгандыгы тууралуу маалымат социалдык түйүндөрдө тарап жатат. Буга байланыштуу элчилик төмөндөгүлөрдү билдирет. Бул маалымат чындыкка дал келбейт. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин жарандарын жана Кыргыз Республикасынын жарандарын миграциялык каттоого тургузуу мурдагыдай эле эмгек келишиминин негизинде 1 жылдык мөөнөткө иш жүзүндө жашаган жери боюнча Россия Федерациясынын аймагына кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде ишке ашырылат. Эгерде Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россия Федерациясынын аймагында жүрүү боюнча мыйзамдуу негиздери бар болсо, анда алар 2022 жылдын 3-сентябрына чейин жана андан кийин дагы чыгуу, кирүү жол жобосун аткаруу зарылдыгы жок. Учурдан пайдаланып элчилик мекендештерден Россиянын мыйзамдарын так сактоону өтүнөт.